Асыл затым, азауым да жыргалым, сенсиз билбейм кандай өтмөк жылдарым, салып алдың өзүң билген бир күйгө, чертип жүрөп жүрөгүмдүн кылдарын. Дал ушундай ырсаттарын мырзалар ар дайым асылзат айымдарга арнап чыгарып келишет. Негизи эле асылзат айымдары үчүн кандай жакшы сөздөрдү айтпайлы, бардыгы жараша берет. Ал эми биздин кийинки коногубуз студиябызда бүгүн Чынара Турсунбаева, Чынара студиясынын жетекчиси отурат. Саламатсызбы? Кош келипсиздер. Сиз келеригиз менен биздин студия жаркырап калды. Сулуу кыздарыңыз менен келип калыпсыз. Рахмат. Ошол алгач өзүңүздүн студияңыз тууралуу айтып берсеңиз, качан түзүлгөн, качан негизделген, тарыхка токтолсок. Негизи бул студиябыздын негизделгенине көп эле жыл болду. Бирок түптөлүп ишке киришип, жакшы иштеп баштаганыбызга 1,5 жылга жакындап калдык да. Бишкек шаарынын номер 2 жалпы билим берүү орто мектебинде мына ушул кыздар менен чогуу бийлеп келатабыз. 1 жылдан ашты. Көп элдердин, улуттардын бийлерин чагылдырып, жакшы ийгиликтерге жетиштик. Жакында ушул эле Бишкек шаарынын номер 81 жалпы билим берүү орто мектебинде кийинки тобумду түзүп баштадым. Буюрса, мына жаңы жылдан бери иштешип келатабыз. Ойлойм, жакшы ийгиликтерди жаратабыз. Сонун негизи эле сиз өзүңүз ушул тармакта бала кезиңизден кызыгасызбы же кийин баягы окууңузга ылайык? Мен бала бакчада жүргөндө эле бийлечү экенмин да. Сүрөттөрүм бар. Эми ал кезде азыркыдай өнүккөн эмес элек да. Сүрөттөрүм бар. Бийлеп, сахнанын кызы болгонмун да. Ошол себептен баягы ички дүйнөм, мен башка кесипти аркаласам дагы, бирок ички дүйнөм ушул музыка жаатында калуу күч болду да. Ошон үчүн мен ушул багытта алып кетип атам. Чынара студиясында би дагы бар экен, би курстары. Андан башка да кандай курстар бар, эмнелер камтылган? Би курсубуз бар, бул негизги курстун бири. Андан сырткары алып баруучулук курсубуз бар, оратордук курс. Окуучулар менен иштешебиз. Андан сырткары моделдик курсун баштадым. Жакында, бул жаңы жылдын алдында баштадым. Буйруса, ушул айдын аягында алгачкы сынакты жарыялайбыз. Өткөрөлү деп турабыз да. Демек, жалпы ошол студияда канча бала бар? Жалпысынан бийчилердин өзүн эле алганда, эми кыздардын бири келет, кээде ортодо эс алышат, же болбосо жаңы окуучулар келет дегендей 50-60 ашык да. Моделдик курсумда 10 окуучу менен иштештик. Анда деген ар мектеп бир 2 мектеп, 3 мектептин арасында болуп жатат. Алып баруучулук курсубуз дагы ошондой, ал жакта дагы 10, бул жакта дагы 10. Абдан жакшы. Ушундай көп окуучуларды тарбиялоодо бул жетекчилик аябай чоң жоопкерчиликти талап кылат. Сиз үчүн кыйынчылыкты туудурбайбы? Негизи эле жетекчи кандай сапаттарга ээ болуш керек? Негизи кыйынчылыкты албетте болот. Кыйынчылыксыз ийгилик болбосо керек. Кыйынчылык деп эмнени айтам? Кээде мындай чарчап калган учурлар болот да. Аны эске албаганда мен үчүн бул ырахат. Кыздар менен бийлөө, алар менен сүйлөшүп, сахнага алып чыгып, телевидениелерге чыгып жатабыз. Аларды көрүү мен үчүн рахат. Аябай бир улам кайра чыккыңды келтире турган бир каалоолорду пайда кылат да, тескерисинче. Мен үчүн ал кыйынчылыкка турбайт. Демек, ар бир адам өз кесибин сүйүү менен ишти жасаса, ошол ийгиликке жете алат. Абдан сонун. Анан азыркы учурда ошол сизде бул жалпы бидин курстун ичинде көптөгөн курстарыңыз бар экен. Алдыда кандай пландар болуп жатат дагы? Биз буга чейинки басып өткөн жолубузду эле жакшы ийгилик жаратты деп айтып өткөндөй, андан сырткары биз жаңылык киргизгим келип турат да. Мынысында биз буга чейин мындай онлайн сынактарга катыштык. Бир жолу гана мындай бир сынакка барып келдик, шаар ичиндеги. Бул жылы мен ошол максатым ошондой сынактарга көбүрөөк алып чыгуу. Анан ошол бирки курстарымды жайылтуу, баягы эки мектептин ортосундагы ынтымакты өстүрүү. Бир эле
курс аркылуу эмес, ошол 3 курс аркылуу эки мектептин окуучуларын бири-бирине байланыштырып, дагы башка мектептерге барып, жайылтып, баягы балдардын арасында аябай бийге, ошол эле алып баруучулукка, ошол эле моделдик курстарга кызыккан окуучулар аябай көп да. Ошолорду тандап алып чыгуу. Андан сырткары мен бала бакчаларда дагы иштеп жүрөм. Аларды дагы кичинекей болсо дагы аябай талантты ташкындап турган балдар, кыздар бар да. Ошолорду дагы өстүргүм келет. Абдан сонун. Жогоруда мен ушул асыл зат көрсөтүүбүз болуп жатканда байланыштуу ар бир эжекебизден сурап жатам. Асыл зат айым кандай болуш керек, ал кандай сапаттарга ээ болуш керек? Сиздин оюңузча кандай? Жашоодо, Бул жашоодо. Эң биринчи назик болушубуз керек деп ойлойм. Албетте баягы асыл зат болгондон кийин өзүң ичиңде канчалык деңгээлде сүйүү, өзүңө болгон сүйүү канчалык деңгээлде күчтүү болсо, башкаларга ошол сүйүүнү бере аласың деп ойлойм да. Анан чөйрөңдөгү адамдар өзүңө жараша мамиле кылат экен. Асыл зат айымда эң негизги ошол назиктик деп алайм. Абдан сонун. Бизге ошол сиздин эмгегиңизди баалап 5-канал тарабынан мамлекетибизге жасаган ак эмгеги үчүн Чынара студиясы жыл мыктысы намы менен сыйланат. Дал ошол 5-каналдын атынан кабыл алып коюңуздар. Жалпы ошол командаңызга, коллективиңизге, кыздарыңызга ошол белекти көрсөтүп мактансаңыз дагы болот. Сиздердин ийгилигиңиздер куттуктайбыз. Рахмат, чоң рахмат. Девизиңиздерди айтып койсоңуздар болот. Биз девиз алдыга ар дайым умтулуу. Чогуу ошону көрсөтүп коебуз. Абдан сонун. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, биз ушинтип асыл зат көрсөтүүбүздү улантабыз. Жагымдуу музыканы тыңдайлы дагы эфирибизди уланталы.